Бүгүн балыкчы шаарыбызда абдан жакшы майрам болуп атат десек болот. Мынакей өзүңүздөр жакшы билесиздер, күн чыгыш жагындагы биздин борбордук пляжыбыз бар болчу. Ушу Green City алып, абдан жакшы заманбап кылып жасашып, бүгүн мына 6-июнь күнү туристтерди тосуп алдык десек болот. Бүгүн туристтерди ушул Green City'нин жанынан тосуп алдык. Анткени ушул жергиликтүү мэрия, кеңештин депутаттары, анан Green City'нин кызматкерлери, анан темир жол болуп биргеликте ушул поезд токтой турчу станция салынды да, ошону биргелешип ошол жерди тургуздук десек болот. Биздин келген туристтер абдан кубанып, биздин балыкчынын өсүп өнүгүп атканына абдан жакшы сөздөрүн айтышты. Ошо биздин пляжды да көрүп абдан жакшы болуп атыптыр деп да айтышты. Кудайым буюрса, биз дагы мындан ары дагы ушу шаарыбызды өнүктүрүп, гүлдөтүп, туристтерди мындан да көп тосгонго максат алмакчыбыз. Бишкек балыкчы поезду бүгүн жанданды. Бүгүн 12 поезд келди. 11 поезду жүргүнчүлөр үчүн. 12-чи поезд бул электрический поезд, ичинде ушул составты электр энергия менен камсыз кыла турган поезд. Мунун ичинен 4 VIP вагон, 1 VIP купе вагон, 1 люкс вагон, калганы стандарт вагондор. 6-июньдан баштап 7-июлга чейин каттам 5-6 дем алыш күндөрү каттайт. 7-июльдан баштап ар бир күнү каттап турат. Эртең мененки 7:45-те Бишкектен чыгып, 12:16-да биздин ушул жаңы пляжга келет. Бардык даярдыктарыбыз даярбыз. Эс алуучуларды тосуп алганга мүмкүнчүлүктөрүбүз жетет. Кудайым буюрса, эми дагы келечекте да кыла турган көптөгөн иштер бар. Ошол иштерди дагы чогуу ушу ынтымак менен ишке ашырсакпы деп турабыз. Кудайым буюрса, эмки жылдарда дагы мындан дагы жакшы чет мамлекеттерден туристтерди да күтүп жаткан маалыбыз.